Мынакей жакында эле Кыргыз президентинин указы чыкты. 1916 жылдагы окуялардын 100 жылдыгын белгилейли, эскерели деп. Кыргызстан бажы биримдигине кирип аткан учур. Ушул чаралардын өздөрү бул эки өлкөнүн мамилесине кандай таасир этиши мүмкүн? Эми албетте абайлап жасалбаган иш бир ашыкча нерселерге да алып келиши ыктымал. Ошондуктан бул маселени 100 жылдыкты өткөзүп атканда терең ойлонуп, ачуу калтырбай, кызуулуу калтырып ийбей, өзгөчө окумуштуулар ар бир сөзүбүздү абайлап сүйлөп, жазган макалабызды абайлап жазып, калыс болгонго, адилет болгонго аракет кылышыбыз керек. Мына ушул 100 жылдан бери эле талашта келген ойлор, пикирлер бар. Бирөөлөрү маселени башкача өңүттөн карайт. Дагы бирөөлөрү башкача өңүттөн. Мисалы үчүн бирөөлөрү улуттук боштондук кыймыл, азаттык күрөшү десе, кээ бирөөлөр жок, бул монархиялык реакциячыл мүнөздө кыймыл. Орустарга каршы багытталган деп. Экинчилери болсо орустар кыргыздарды кырып ийген деген сыяктуу ойлор айтылып келе атпайбы? Мына ошондой маселе бүгүнкү күндө да айтылып атат. Кээ бир баягы өтө эле улутчул биздин жердеш мекендештерибиз тарабынан. Анан ошондой учурда анан алас келгенсипиз мына акыркы учурда жанагы Евро Азиялык экономикалык союз, таможенный союзга кирип аткан кырдаалда айрыкча биздин стратегиялык партнерубуз Россия Федерациясы болуп аткан кырдаалда анан бул маселеге абдан жете өлчөп биргесип өтө калыстык менен, өтө сабырдуулук менен мамиле кылышыбыз керек. Бирок калыстык, сабырдуулук кайсы бир маалыматты, тарыхый фактыларды бурмалап же айтпай коюш керек дегенге жатпайт да. Ал бурмалабай, болгонун болгондой калыс айтып, калыс так айтып, анан өтө аны көркөмдөп да жибербей, жазуучулардай болуп, калыс ак. Мунун натыйжасында анда ушул калыс, так, бурмалабай, ошол тарыхый маалыматтарды, окуяларды туура калыбына келтирип мүмкүн болушунча ошону жарыкка чыгарып айкын кылганда бул өзү эки өлкөгө кандай таасир этиши мүмкүн? Эки өлкөнүн мындай терең ойлонгон, кенен ойлонгон кишилерине эч кандай тескери таасир тийиши мүмкүн эмес. Тарыхта жекеле биз эмес, ушу дүйнөдөгү көп өлкөлөр мындан 100 жыл мурда же 200 жыл мурда, 50 жыл мурда далай кагылыштар, конфликттер болбодубу? Бирок ошол өткөндөгү 50 жыл же 20 жыл же 100 жыл мурунку конфликттерин бүгүнкү күнгө чейин уланып, таарынч уланып келе аткан жок. Бул мыйзамчанан ченемдүү нерсе. Бир кездеги болгон окуяга кийинки 100 жылдан кийинки калк эч качан жооп бериши кажет эмес, мүмкүн эмес. Ошондуктан мен ойлойм, бул акыл эстүү коомчулук буга калыс карайт. Эч кандай мындай таарынуу, мындай бир теригүү, ичке кек сактоо деген болушу мүмкүн эмес. Тарыхта болгон нерсени болгондой жазыш керек. Мисалы үчүн Россия менен Монголия ала турган Алтын Орда 250 жыл Россияны басып турду. Же болбосо Россия менен Франция согушту, Наполеон Бонапарт. Же болбосо 41-жылкы ар жагын айтпайлы, 45-жылкы Улуу Ата Мекендик согуш. Эгерде ошолордун баарын ойлоп отурсак, анда бүгүнкү күндө Россия монголдор менен жөө болуш керек эле, Россия тиги француздар менен жөө болуш керек эле, Россия тиги Германия менен жөө болуш керек эле. Бирок турмуш деген агымы башка экен, мезгилдин тиги көрөө тамырына жараша коомдук мамилелер, эл аралык мамилелер, элдердин, өлкөлөрдүн, мамлекеттердин ортосунда мамилелер өзүнүн нугу менен кете бериш керек экен. Бул мыйзам ченемдүү нерсе. Айрым айтып атпайбы? Эми Россия же орустар ошол 16-жылдагы окуялар үчүн кечирим сурап коюш керек деп. Буга кандай баа бересиз? Эгерде буга мындай өңүттөн караш керек да. Падыша өкмөтү, Николай II өкмөтү атайлап ушул 1916-жылкы көтөрүшкө бир провокацияларды уюштуруп, атайлап кыргыздарга кыргын уюштуруш үчүн атайын жасап, анан кайра ошону кыргыздарга шылтоо жала жаап туруп, эгер кыргыздарды кыргын уюштура турган болсо, анда муну талап кылсак болот эле да. Анан эгерде калыс адилет карай турган болсок, бул жерде башкача
окуялардын өнүгүшү башка жакта жатат. Ушул жанагы геноцид же болбосо кечирим сурасын деген талапты койгондор ал 1916 жылкы эле окуяны тегеритесинде ойлоп атат да. Аны тереңдеп, ар жагына тереңдеп кире турган болсок, маселен, албетте тиги падыша өкмөтүнүн колониалдык саясатына барып такалат. Бирок падыша өкмөтүнүн колониалдык саясатына азыркы Россия Федерациясынын өкмөтү тиги жооп берүүгө милдеттүү эмес. Ал өкмөттү орустар өздөрү 1917 жылы, а дегенде февраль революциясы аркылуу падышаны тактан кулатышты. Буржуазиялык демократиялык революциянын натыйжасында убактылуу өкмөт бийликке келди. Ал дагы туура эмес ишти уланткандыктан октябрда большевиктер келип, октябрь революциясын орнотто. Совет бийлиги 70 жылдан ашык жашады. Ошол 70 жыл ичинде көп жакшы иштер жасалды. Анан эми 91 жылдан бери өзүнчө жаңы Россия өсүп өнүгүп калыптанып атат. Анан булардын айырмасын дагы сезе билишибиз керек. Бүгүнкү күндөгү орус эли, бүгүнкү күндөгү тиги 16 жылкыдан кийинки 5-6 муундагы орустар 6 же 5 муундагы түпкү атасы же болбосо чоң ата бабалар үчүн жооп бер деп талап кылуу бул менимче акылга анчейин сыйбаган нерсе да. Деген менен дүйнөлүк практикада канча кылым мурун же канча 10 жылдар мурун болгон окуя үчүн азыркы туштагы өкмөт формалдуу түрдө кечирим сураган учурлар деле кездешет. Бирок макул, ал темадан бир аз жылсак, сиз анда ошону жалпы аудиториябызга түшүндүрүп берип өтпөсүзбү? Ушул 16 жылкы окуялар эмне себептен башталып кетти? Албетте, жана сиз айтып өткөндөй, бирөө боштондук кыймылы болду деп атса, бирөө колониалдык режимге каршы көтөрүлүш болду деп атса, бирөөлөр айтып атат, жок, бул тек гана кыргыздар жанын алага чыккан, качып жөнөшкөн деп айтып берип атышат. Дал ушул жерден эми биз Россия, ошол кездеги Россияга кайра кайтып барууга туура келет да. 1917 жылга чейинки февраль-октябрь революциясына чейинки падышалык Россияга. Ал учурда Россия бул монархиялык өлкө болчу. Самодержавиялык бийлик өкүм сүргөн, падышанын 1613 жылдан бери 300 жылдан бери Россияны кыңк эттирип башкарып келаткан Романовтар династиясы каалагандай Россияны башкарып турган. Демократиялык күчтөр менен эсептешкен эмес. Анан 19 жылдын аягында алас келген бул военно-феодальный империализмге айланды. Жарым жартылай аскердик бийлик өкүм сүргөн, жарым жартылай граждандык бийлик өкүм сүргөн. Анан буржуазиялык мамилелер да өнүгүп өсүп аткан, феодалдык мамилелер дагы ордун жогото элек бир кыйчалышкан коомдук саясий мамилелер чырмалышкан өлкө болчу. Анан башка колониалдык державалар сыяктуу эле, мисалы үчүн Австро-Венгрия, же болбосо Великобритания, Германия сыяктуу башка милитаристик, империалисттик өлкөлөр сыяктуу Россияда жанталашып колонияларды ээлеген. Мына 1800 Кыргызстан жөнүндө айта турган болсок, 1855 жылдан 76 жылга чейин Кыргызстанды ар кандай ыкмалар менен, сүйлөшүүлөр жолу менен, күч колдонуу жолу менен, ар кандай айламалдарды колдонуу жолу менен эмнеси болсо дагы 21 жылдын ичинде түндүк түштүк Кыргызстанды толук каратып бүттү. Демек Кыргызстан колонияга айланды. Же болбосо Кыргызстандын жерин Россия өзүнүн ээлиги, орус мамлекетинин менчиги деп жарыялап салды кийинки тиги атайын жоболор боюнча. Ошол учурда тиги Кокон хандыгы 76 жылы жоюлду дагы, ага чейин вассалдыктагы мамилелер орногон. Анан коңшулаш Хива, Бухара эмираттарына дагы көз арта баштаган, бирок аларга көп тие алган жок. Ошентип 55 жылдан бери көздөй ала турган болсок, Түркстан крайында акырындык менен Россиянын колониалдык бийлиги орноп, 1865 жылы Түркстан областы түзүлдү. Ал 67 жылы Түркстан генерал губернаторлугуна айланды дагы, Кокон хандыгынан тартылып алынган аймактар Казакстандын түштүгү, Кыргызстан толугу менен ушул Түркстан генерал губернаторствосунун карамагына кирди. Ал жерде акырындап областтардын саны көбөйүп отуруп, Жети Суу облусу, Сырдария облусу, Самарканд облусу, Закаспий облусу деген сыяктуу областтар түзүлгөн. Областтардын ичинде уездер түзүлгөн. Ар бир областта 4-5 уездер. Мына бул жердин бардыгында, бул областтарда дагы, крайда дагы, уездерде дагы бийлик толугу менен орус
аскер генералдарынын эң төмөнгүсү подполковник, полковниктердин колуна өткөн. Уездин начальниги, подполковник, полковник, областын военный губернатору, полковник же генерал-майор, крайдын жарым падышасы Кыргыздын сөзүнөн айтканда генерал-губернатору, генерал-лейтенант, генерал-майор сыяктанган мына Кауфман мисалы үчүн. Ушундай аскер адамдары бийлик орногон. Мына булардын колунда граждандык бийлик, аскердик бийлик, бийликтин бардык бутактары ушулардын колунда болгондагы булар крайды, Түркстан аймагын падыша өкмөтүнүн саясатынын талаптарына ылайык жүргүзүп, колониалдык саясат жүргүздү. Анан колония деген сөздүн өзү бирөөнүн жерин ээлеп алуу деген маанисин билгизет түздөнүз. Жанагы Европанын ири өлкөлөрү тиги бири-бири менен тең тайлашып аткан кезде кимиси көбүрөөк жер ээликтерине ээ болуш керек. Ушул жөнүндө маселе турганда. Россия болсо, дегенде Поволжьены, анан Уралды, анан Казакстанды, анан Орто Азия, Кыргызстанга кирип келип, метрополияга жакын жаткан аймактарды бир четинен каратып отуруп, булар оңойураак кирип келишти да. Деңиз ортодо дарыя же табигый бир татаал тосоттор жок болгондуктан. Анан келген күнүнөн тартып эле Кыргызстан аймагы, Түркстан аймагы Россия империясынын менчиги деп, жер байлыктары менчиги деп жарыялангандан кийин, ал жерди падыша өкмөтү каалагандай урунуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болду да. Ал кезде Россияда ички социалдык карама-каршылыктар курчу өзү империалисттик өлкө болгонуна, капитализм дүркүрөп өнүгүп аткандыгына карабаганда бул агрардык өлкө болчу. Халкынын басымдуу көпчүлүгү айыл жеринде жашаган, турмуш деңгээли начар, дыйкандар көп өлкөлөдө. Же болбосо эл батпай аткан. Анан алардын тиги толкундоолору тынчыбай аткан. Ошондуктан тынчыбаган, кыргызча айтканда, тентек дыйкандарды чет жакаларды көчүрүү аркылуу социалдык карама-каршылыктарды жумшартууну, анан ашыкча калкты бияка жөнөтүп, бул жерде Түркстан крайында, анын ичинде Кыргызстанда падыша өкмөтүнүн ишенимдүү социалдык таянычына ээ болуу саясатын жүргүздү. Албетте, дегенде орус дыйкандарына түшүндүрүү иштери жүргүзүлгөн. Жаратылышы сонун, кереметтүү жер, ажайып кооз жер, дыйканчылык кылганга да, мал бакканга да, жана башка иштерди кылганга эң сонун ажайып кооз жерлер жатат. Орто Азияда, Түркстан крайында күтүп жатат силерди. Ошол жерге барып, барып ок аткыла деп анан өздөрү агитация жүргүзүп, дыйкандарды көчүрө баштаган. Демек, падыша, ак падыша бир четте өзүнүн кеде дыйкандарын байыт аларга жер берүү максатында чечкен. Анан ошол учурда ал кездеги согуш болуп аткан, биринчи дүйнөлүк согуш. Ал согушка дыйканы да кетип аткан, жумушчусу да кетип аткан. Ал жерден алар революциялашып, кайра ошо падыша бийлигине коркунуч туудуруп атканда, жанагынтип дыйкандарды бир четте байытып, экинчи четте тиги жумушчулардан бөлүү дагы болуп кетти. Эми биз ошол биринчи дүйнөлүк согушка ошентип келип такалып келип калдык. Ошол согуштун кесепети канчалык тийди ошо алыскы Кыргыз элине? Анын ичинде байыркы жалпылап айта турган болсок Орто Азия элдерине. Биринчи дүйнөлүк согушка алып келбедиңизби суроону? Эми жерде мына тактап кете турган бир нерсе бар. Тигил дыйкандарды көчүрүү 1868-69 жылдан башталган. Анан согуштун алдында бул процесс күчөп, мынабу где-то 906-910 жылдарда 40 000 киши бир келген. Самовольный, улуксу аты жок. Булар дыйкандар өздөрүн өзү көчүп, каптап, мамлекеттен уруксат албай, дегендегисин уюштуруп, кийинкилер өздөрү келип атат. 40 000 киши элестетсеңиз. Анан согуштун алдында 941 кыштак пайда болгон Түркстан крайында. Анын ичинде мына Жетису облусу деп коет. Азыркы Ысыкөл ойдуңу бул Нарын аймагы, Чүй аймагы Жетисууга киргенде Алматы талды курган, бул Тараз аймагы ошол Жетисуу, Тараз дейт, Кара-Балтага чейин. Ушул аймак Жетису обласына кирген. Ушул жерде 600 кыштагы болгон. Элестетсеңиз, эми ошол келген эл 1 200 000 теше жерди, десятина. Бул десятинасы канча болот? Бир десятина 1,2 гектар. Ошондо 1,5 миллион гектар сугат жерлерин тартып алып атышпайбы? Бул буга чейинки көргөн азабы биздин тиги кыргыздардын, казактардын жана башка элдердин. 1914 жылкы дүйнөлүк согуш башталгандан кийин ал азапка дагы азаптар кошулду. Биринчиден, жана сиз айткандай, Жетисуудагы баягы келген орустардын шаарда жашаганы болобу, кыштакта эркектери бойго жеткендери армияга кетти. Бул жерден. Анын үй бүлөсүн багуу милдети
жергиликтүү элге жүктөлдү. Анткени Россия кошуп алып аткан кезде Түркистан элине убада берген, биз силерди эч качан армияга албайбыз деп. Армияга албайбыз деп убада берген. Ошондуктан а дегенде булар армияга кетип атат, силер жер иштеткенге, дыйканчылык кылганда, жер айдаганда, эгин эккенде, сугарганда, чапканда тигилердин бала чакасына, үй бүлөсүнө жардам бересиңер деп милдеттендирген. Бул бир жагы. Эки эсе кыйынчылык күчүп атпайбы? Экинчиден тартып алып, жерди тартып алган аскерлер анан ал ээлеген жерди кайра иштеттирип атат баары. Экинчиден согушуп жаткан аскерлерге мал бересиңер. Төө, жылкы, жана башка азык-түлүк бересиңер. Анан барып акча тыйын жыйнап бересиңер деп баягы салыктан тышкары ансы деле салыгы согуш учурунда 8 сомго жеткен түтүн башына. 8 рубль деген көп акча. 8 кой сатып алат деген мааниде 8 чоң косу. Көрдүңүзбү? Анан 2,5 миллион сом, 2,5 миллион сом согуштун керектөөлөрүнө деп калктан жыйналган акчадан кабары жок эл карайлап акыркы малын сатты да төгүп берүү үчүн. Анан кийин кийсин кийистей болсо, үйүн болсо үйдөй, тамагын тамактай, жана башка колунда эмне жылтырак болсо, согуштун керектөөлөрү деген силер согуштан бошотулган элсиңер деп шылтоолоп алып атты. Ошол учурда мына биз тасы коррупция деп атпайбызбы? Коррупция ушул колония менен кошо келген. Уездин начальниктери, областтын начальниктери, Түркстан генерал губернатору номер 1 коррупционерлер болгон, паракорлор болгон. Мону ошол паракорлук ага чейин алым күчөгөн аскерге согуш учурунда ого бетер күчөдү. Үчүнчүдөн азык-түлүктүн көбү фронтко кеткендиктен азык-түлүктүн баасы бу Түркстан крайында, анын ичинде Жетису областында 300, 400 кээде 500 эсеге чейин жогорулаган. Бул ачарчылыкка, жокчулукка, жакырчылыкка ого бетер белчесинен батырган. Андан тышкары тиги бу жерде калган тиги жашы жетелек же болсо жашы тиги аскерге жарактуу жаштан өтүп кеткен орус дыйкандардын арасында шовинисттер болгон, улутчулдар болгон, кыянат адамдар болгон. Булар дагы мурдагыдан беш бетер кыргыздарга, жергиликтүү элге ушунчалык жаман мамилелерди жасаган учурлар болгон. Бир чындыкты айта кетиш керек. Буну мен эле айтпайм, тарыхчыларга жакшы белгилүү нерсе. Жетису аймагында, Түркистан крайындагы Жетису аймагындагы анын ичинде жашаган келген дыйкандардын 73%ке жакыны булар бай дыйкандар болгон. Булар кулактар болгон, орус, украин дыйкандары. Анан орустун тиги генералдар өздөрүнүн жазганы белгилегени бар. Ой, биздин дыйкандар ушунчалык көздөрүн май басып кетти. Бул тиги Түркистан крайына Жетисуга келип алышып, эмгектенүү деген эмне экенин унутуп калышты булар. Анткени жергиликтүү элдин жумушу күчү абдан арзан. Кол кааласаны бекер иштетип алышат. Бираз тыйын тыпырга төлөбөсө токмоктоп туруп жумуш бүткөндөн кууп жиберишет. Биздин дыйкандар өздөрү күнөөлүү, өздөрү жалкы болуп атат. Деп ушинтип. Анан дагы бир кызыктуу жери бар, дагы бир чындык. Бул келген дыйкандардын кайсы бир бөлүгү жер куруткан. Жеринен жаман кыялдары көп, өнүккөн. Тентиген сел-саяк, тиягы Сибирге чейин барып, тиягы Украина, Беларусь, арга жака тентип 10 чакы жылдан бери тентип жүрүп, аягында анан батпай калганда тиги Орто Азия, Түркстан деген жыргал жер бар экен, жоош эл бар экен деп ушуга агылып келген. Мына ушулар дагы элдин кыжырын ого бетер кайнатып жиберишти. Суу талашты, жер талашты, жана башка абдан жаман мамилелерди жасап, согуш учурунда, биринчиден согуш учурунда ого бетер элдин кыжырын кайнаткан дейт. Анан ушундай кыйын эл чалкып толкуп турган кезде Патыш өкмөтү 1916-жылы 25-июнда Николай II Уралдын, Сибирдин, Түркистан крайынын буга чейин аскерге алынбаган калктарын 19 жаштан 43 жашка чейинки эркектерди согуштук курулуш иштерине болгондо дагы согуштук аракеттер жүрүп жаткан фронттордо окоп казуу жана башка коргонуу курулуштарын курууга чакырды. Аны болсо жергиликтүү эл түздөн түз тиги согушка жөнөтүп аткандай кылып, чындыгында эле ошондой болчу да. Окоп кайда казылат? Коргонуу эки жоонун ортосунда калат да. Кетпен күрөк менен барып тиги окоп казып атат, зато замбиректин, пулеметтин тиги мынтыктын оого келип ошол жумушчуларга тийип атат да. Мына ушундай орусча айтканда пушечный мясо боло турганда болгон. Ошону кээ бирлер түшүндүрүп берген кандай азапка айдалып атканын. Демек бул көтөрүштүн мындай учкуну чыгышына учкун болду. Акыркы бир от чачкан нерсе болду.
Ал көтөрүш агүнү болот беле, эртеси болот беле, баары бир көтөрүштүн өбөлгө себептери мына 40-50 жылдын ичинде бышып жетилип калган. Колониалдык тетиң 55-тен 16 жылга чейинки созулган, даже ошондо ар жагы 45, бер жагы 16, 61 жылдын ичинде, 60 жылдын ичинде уже бышып жетилип калган болчу. Кыргыз элинин көзү ачылып калган. Колониалдык бийликтен, үстөндүктөн, падыша өкмөтүнөн жакшылык жок экендигине көздөрү жетти. Дегенде адашкан учурлар болгон да, балким бизге жакшылык кылат деп. Акырындап отуруп эл да ынанып калган. Жок, бул система бизге ылайык келбей калды. Оруктагы иштерге деп коюп, тиги акоп каздырганы жөнөтөбүз дегени элдин жидеп жанагындай чыдамын кетирип жиберген экен. Ошондо ар кайсы жерде өздөрүнүн иштетип аткан жанагындай орустун ар кандай дыйкандары иштетип алган турбайбы? Өздөрү билимсиз, баягы эле кара жумушчу дыйкандар болгон да. Анан алар кайсы билимди, кайсы жаңы прогрессти алып келмегиле ал элге. Аны саз келенсе алар келип алып, кайра тигилерди, кыргыздарды, жергиликтүү калкты башкарганын өзү элди малай кылып элдин кыжырына тийип атпайбы? Анан ошол чыдамы кеткен эл кантип көтөрүлдү анан? Айыл-айылдарда уюшушту, же ар кайсы жерде эле өздөрүнүн эле дыйкан кожоюнуна каршы чыгышты. Абдан таамай так суроо болду. Бул мына ушул кездерге чейин кээ бир биздин эле мекендеш аксакал көксакал окумуштууларыбыз бул истихиялуу болгон, бул кокусунан болгон, анан кийин чет өлкөлүк агенттер уюштурган түрк тиги тыңчылары, германиялык тыңчылар уюштурган деген ар кандай туура эмес ойлорду айтып келген учурлар бар. Ошол учурда архивдик документтерде анын ичинде ошол колониалдык бийликтин өкүлдөрү кийин отчет жазышкан да. Жанагы мамлекеттик дума сыяктуу талап кылган, өкмөт өзү талап кылган, бул эмне болду, кандайча чыкты, бул кандай болуп кетти деп өздөрү да кызыгышкан да. Ошондо отчеттордо так эле жазылып турат. Уюшкандыктын белгилери бар бул көтөрүштө деп. Мен айтпасам дагы падыша өкмөтүнүн өкүлдөрү, колониалдык бийликтин өкүлдөрү моюнга алып атпайбы. Бул жерде уюшкандыктын тиги белгилери бар деп. Ал кайсында? Биринчиден, көтөрүлүш болоордун алдында июль айында мейли кеминде болобу, мейли ысык көлдө болобу, мейли чүйдө болобу, мейли нарында болобу, чыган инсандар, манаптар десе мурун аларды реакциялык күчтөр деп сындап келгенбиз да. Чындыгында алар лидерлер. Лидерлердин ортосунда пикир алышуулар болгон. Бири-бирине чабырмандарын жиберип, ой, бул указ деген чыкты 25-inde. Мына биздин колубузга тийди. 19 жаштан теге 31 жашка чейин биринки этапта тизмет түзүп атабыз. Кандай болот? Эл буга нааразы болуп атат. Эмне кылабыз? Деген маселе боюнча бири-бири менен кеңешкен. Түгүл 15-июльда мо Каркыранын аркы башында Кабан Карагай деген жерде казак коңшулаш, уйгур, бер жактан кыргыз, дунгандын мен деген чыган жол башчылары чогулуп чакан жыйын өткөзүшүп ушул маселени талкуулашкан экен да. Эгерде күчкө салып ала турган болсо, биз анда королго курал алып каршылык көрсөтөлү деп. Ушул сыяктуу сүйлөшүүлөр башка учурларда, башка көтөрүштүн алдында бир нече жолу жүргүзүлгөн. Даярдыктын элементтери, кандай кылабыз деген маселе. Тагдыр чечер мас биринде чече албайт да. Экинчиден, ошол эле отчеттордо жазылып турат. Көтөрүш болоордун алдында кыргыздардын арасында сөз боло баштады уже. Кээ бирөө баягы жакшы мамилеси тамырлары бар да орустардын арасында. Эй, сактангыла, бизде ушундай нааразычылык күчөп баратат. Жакында бир өрт чыгышы мүмкүн деп дос туугандан тамырларына жакшы мамилелешкен, эми ак көңүл жакшы пейлигенен орустар да болгон. Эскерте баштаганда айтылып атат. Үчүнчүдөн, Кытайдан, Кашкар тараптан кыргыздар, дунгандар мурулага караганда бир нече эсе көп азык-түлүк, жанагы чалгы, айрет жана башка көтөрүшкө керектүү курал-жарактарды алып келе баштады, сатып келе баштады. Октарды даярдаш үчүн, коргоо үчүн дары-дармектерди сатып келе башташты. Анан төртүнчүдөн ар бир аймактын, чакан аймактын калкы эми кезде улук мамиле үстөмдүк кылган. Ар бир чоң-чоң уруунун жол башчыларын кадимкидей жол башчы көтөрө башташат. Хан көтөрө башташат. Мына тиги Кочкор Жумгалда канатты хан көтөрүштү. Кийин ал чүйгө келип, чүйдө экинчи жолу хан көтөрүлөт. Чоң манаттын тукуму. Ысык көлдө бир нече киши хан көтөрүлөт, анын ичинде тиги Батыр хан
Ногоюлу хан көтөрүлөт. Бул тиги чүйдүн этегинде, чүйдүн башында, кичи кемин, чоң кеминде кадимки эле Шабдан Баатырдын уулу Мөкүш хан көтөрүлүп атпайбы. Анан ошол менен документте жазылып турат. Кыргыздын чыгаандары хан көтөрүшкө даярдык жүргүзүп атышып, булар мындай чечимге келишкен дейт. 16-жылга карата Россия көп жоготууларга дуушар болду. 15-жылгы согуштун жүрүшүндө, 14-15-16 жылдын биринчи жарымдагы согуштун жүрүшүндө орус аскерлери артка чегинип, көп жоготууларга дуушар болуп, анын душмандары Германия, Австрия, Венгрия ушулар жеңишке жете баштаганда, орустар алсырап калды. Орустарды жеңсе болот экен деп ойлоп, өзүнчө бөлүнүп чыгып, хандык түзөбүз деп аракет кыла башташкан деп дагы жазып атпайбы. Хан көтөрүүнүн өзү эле бул Кыргыздын канында бар нерсе да, каада салтында бар. Бул эмнени билдирет? Бул генеральный секретарь же президент деген түшүнүк жок болчу. Ага кезде мамлекеттин башчысы хан деп ойлочу түрк моңгол элдеринде. Ошондон хан көтөрүү аркылуу келечекте колдон келиши мүмкүнчүлүк жетсе, биз өзүнчө колониалдык бийликтен кулатып, мүмкүнчүлүк болсо өзүнчө бир мамлекет түзсөк деген ой бар экендиги документте. Аны мен жазган жокмун, же да башка бир тарых жазган жок, архивдик документте турбайбы. Анан кийин ошол кыймылдын жүрүшүндө ар бир 100 башы, 50 башы эмне кылып аскер башчылар даярданды болот. Бир нече түстөгү тууларды көтөрүп жүрүп атышты. Уюшкандыктын белгиси. 24 туусу болгон экен мына Чүй-Борунда көтөрүш жүрүп аткан кезде. Жазылып турат. 24 туубуз болгон деп. 24 туу түбүндө тургандар болгон деп. Анан өзүнчө баш кийимдерине белги даярдашыптыр. Бир значок сыяктуу. Аны да документтерде турат. Тиги душмандан айырмаланыш үчүн же болбосо көтөрүшкө катышпай турган пассивдүү адамдар да болду. Алардан айырмаланыш үчүн аскердик форма сыяктантып, эмблемаларды пайдаланганда. Урагандары болгонду. Бул отчеттор жазылды. Демек, бул кайсы отчетто жазылып турат? Бул тиги Жети Суу областынын аскер губернаторунун отчетунда, уездин начальниктеринин отчетунда, Түркстан генерал губернаторунун жардамчыларынын отчетторунда ушундай материалдар жазылып турат. Муну биз ойлоп тапкан нерсе эмес. Ошондо көтөрүлүш мен уюшкандыктын белгилери болгон, даярдануунун алдын ала даярдануунун белгилери болгон деп жыйынтык чыгарсак болот да. Бул стихиялык окуусунан эле дүртөтө түшкөн нерсе эмес. Эми андай элементтер да болгон. Бирок жалпы жонунан жетекчилери, уюштуруучулары аларды ичип жүргөн калайык калп болгон. Ал жөн эле мал сыяктуу жайылып кеткен эмес. Көтөрүлүш деп атканыбызда, ал кандай түрдө башталды? Ал мисалы үчүн моунча биягынан биригебиз, анан тиягынан кол салабыз дедиби, же ар кайсы жерде жанакы өздөрүнүн турган жериндегилерге кол салап башташтыбы? Мына көтөрүлүш мындай бир эки түрдө мүнөздөсө болот да. Эки баскычта. Биринчи баскычы бул толкундоолор. Жанагы тизме түзүүгө каршы чыгуу, биз барбайбыз деп мындай бир толкундоолорду өткөзүп, жыйналыштарды өткөзүп, мындай бир ойлорун билгизип, каршылыктарын билгизип. Экинчи айласы кеткенде колго курал алып чыккан учуру бул куралдуу көтөрүштүн мезгили август айында болот. Бул Жети Суу областында, анан Түркстан крайынын тиги Самарканд областына караштуу Жизак аймагында жашаган көчмөндөр. Анан бул Казакстанда Тургай областында, Түндүк Казакстан, ушул айым 3 жерде, Жизакта, Тургайда, Жети Суу аймагында көтөрүлүш эң жогорку туу чокусуна жеткен. Апогейине жеткен. Же болбосо куралдуу көтөрүштүн деңгээлине өсүп чыккандагы жазалоочу карателдик падыша аскерлерине каршы ачыктан ачык кан төгүп күрөшкө чыгышкан. Ошондо алар кандай түрдө көтөрүлүшкө чыкты? Алар деген мындай катар-катар тизилип келип, окопторду казып, же болбосо тоодон түшүп келестешкен жок. Ошонун формасын айтып берсеңизди. Алардыкы бул көчмөндөргө мүнөздүү согуштук ыкмаларды колдонушкан. Булар жөө болуп жүргөн эмес да, көчмөндөр болгондуктан булар атчам жүргөн. Анан атчам жүргөндөрдүн өзүнүн ыкмалары бар. Оромо, ит урушу деген сыяктуу тактикалар болгон. Капилеттен келип чабуул коюп, тийип качып, жана ит урушу деген келип туруп чабуул көтүп туруп, тияк чөп баратканда кайра резко артка кетүү. Же болбосо айланта чагып, айласын кетирүү жөө аскер. Орустун аскерлери негизинен жөө аскерлер болгон. Ушундай ыкмаларды колдонгон. Анан ал бирөө чыга калып эле кеттик десе кеттик эмес. Ал жерде 100 башы дегени болуп атпайбы? 50 башы дегени болуп атпайбы? 1000 башы дегени, анан ханы болуп атпайбы? Анан ошолор кеңешип туруп, мына эртең менен таңга маал. Же болбосо күн аркамга көтөрүлгөндө, же болбосо чак түштө чабуул өтөбүз деп убактысын белгилеп.
Биринчиден падыш аскерлерине. Анан экинчиден жанагы кулактар жашаган кыштактар болгондо мурда тиги жидеп тиги кыргыздардын ачуусуна тийип абдан кек сактап калган кеги бар айылдар болгон. Жана мен жана бир нерсе айтпадымбы? 70%ке жакыны бул байлар болгондо. Мен архивден окуп алып таң калгам. Бир кулактын Химухина деген аял күйөөсү согушка кеткен. Айылына кол салса, короосуна кол салса, айынан айын канча айына канча бири дегенде 10 тоннадай буудай, 5-6 тонна арпа, дагы 5-6 тонна сулуу, баланча искирда чөп, анан 15-20 бода мал, дагы толгон токой малдар, анан ушул кишини кантип кедей дыйкан деп айтасыз. Ал ага чейин ошону үй бүлөсү. Далай кыргызды акысын төлөбөй коюп, далай кортукту көрсөткөн ушундайлар болгондо. Ошондуктан ушул сыяктанган кыштактарга кол салышкан. Кыштактарга чоң-чоң багы кулактар, байлар жашаган, мурда кыргыздарды иштетип, эмгек акысын төлөбөй койгон, же болбосо жана башка жаман кыял жоруктар менен кордук көрсөтүп, жидеп жанына баткан айылдарга кол салган деп айтсак болот. Туш келди эле сала берген эмес. Анан аңгычакта орус аскерлери келип калды да. Мына Ташкент тараптан келди. Тиги Андижан тараптан келди Ферганадан. Ошондо ушул Жетисуу эле область, башканы айтпай эле, Жетисуу областына 2 чоң казак полку келген. Ал кеминде 2000 4000 аскер. Андан тышкары жана 100 аскерден турган ротадан 35 келген. Үй аскерлер, кадимки эле катардагы аскерлер, регулярный 35. Ал 3500 аскер дегенди билесет. Андан тышкары жана казак орус деген бир мыкаач аскерлер болгон. Аскерлердин эң мыкаачысы казак орустар. Атчандар. Ушулардан 24 ротасы келген, 2400 аскер. Андан тышкары жанагы чалгынчы деген дагы 250 аскер өзүнчө келген. 16 замбрек. Элестетсеңиз, Кыргыздын көтөргөн айры чалгы. Бирас санда бардан ке жана тиги боомдун чыга беришинен 178 мынтыкты, анан 34 000 окту тартып алышпады. Анан калганы аны да бөлүп алышты. Тиягы көл биягы чүй бары бөлүп алганда асасы эле болуп калды. Атыгылар жалаң көрдүңүз, 50ге жакын пулемет. 20га жакын замбрек. Ушундай чоң күч менен келип анан кийин кыргыздар ошого каршы туруп атышпай, мына Токмокко келгенде Токмокту 10 күн камашкан кыргыздар жана канат ыбк уулу Канатхан. Тиги 13 августтан 22 августка чейин 10 күн ушул октун жааганына карабай кайра өзгөчө 20-сында тим эле замбректин пулеметтин огу жамгырда жаап аткан бир нече жолу 7-8 жолу чабыл коюп анан кырылып кеткенден анан кайра тартышты. Ал кыштактарга эле кол сала бергенде элестетчи. Эми дагы бир кызык нерсе бир факты. Согуштун жүрүшүндө болгон 3 офицер өлүп атпайбы? 3 офицер. Регулярдуу армиянын 3 офицери. 174 жанагы сержант, пержант катардагы аскерлер өлүп атат. Болгону ошондо 180 киши өлүп атат аскерлерден. Дыйкандардан, орус дыйкандарынан 1900-тан ашыгыраак 2000ге жакын киши өлүп атат. 1000ге жакын киши туткунга алып кетип кайра беришти кыргыздар. Кыргыздардан аскердин жана жазалоочу аскердин колунан өлгөн эле 12-13 миң болуп атат. Жазалоочу аскердин эсепке алынган. Эсепке алынбай көтөрүш басылгандан кийин айры чалгы балта менен Беловодскиден 500 кишини өлтүрүп коюшпады. Бул Бишкектен 100ден ашык кишини чалгы менен айры менен сайып өлтүрүшпөдү. Мындай өлүмдүн эсеби жок. Кытайга жана качты тиги 164 миң киши Үсөнбаевдин эсеби боюнча. 150-160 деп коёчу, 160 миң. Ошонун 70-80 миңи жолдо кырылбады. Анын канчасы белге жетпей кырылды. Артынан кууп барып өлтүрүштү. Тиги музда калды, сууда калды, туңгуйга түшүп кетти. Калган 70-80 миңи Кытайда 1-2 жыл тентип жүрүп, канчасы кулдукка сатылып кетти. Араңдан сорго аягын Совет бийлиги 26-жылдарга чейин араңдан соргонан кулга сатылып кеткенин куткарып антип отуруп анан ошол тиги качкындардын тагдыры 26-жылда, 25-26 жылдарда барып араң чечилип кетет. Акыркы кезде бул сандар боюнча дагы көп талаш талкуулар болуп атпайбы? Кесинде 100 миң киши ошол беделден ашпай, 100 миң киши ошол жолдо тоңуп өлдү, ошол карательный күчтөр жазалоочу отряддардын колунан өлдү деп айтылып келген. Эми соңку учурларда азыр көбүрөөк дагы маалымат чыгып айтылып атат.
38-40 миңдин ортосунда өлгөн, ошол жалпы үркүнгө качып жанагындай орус казактарынын колунан өлгөн кишилердин саны бардыгы ошончо болгон делип атат да. Эмне үчүн окумуштуулардын ортосунда ушунчалык сандарда айырма болуп атат? Кээ бир жолдоштордун кээде бир жеке кызыкчылыктары да роль ойноп атат да. Мисалы үчүн тиги Москвалык же Санкт-Петербург окумуштуулар менен мындай чыгармачылык байланыштары бар да. Анан ушул байланыштарын эске алышып, анан аякты тарынтып албайбы дейби, кээ бирөө 20 миң киши өлгөн дегенге чейин жазгандар бар. Булар эми өздөрүнүн абийирине коелу. А бирок дагы бир чаташтырган нерселер да болушу мүмкүн. Мына сиз айтып аткан жана 38 миң деген бул тиги Пржевальский уезди менен Пишпек уездинен ушул 3 уездде азыркы Нарын, Чүй, анан тиги Ысык көлдү кыргыздар кирген да. Ушул уезден 38 миң түтүн киши Кытайга кетти деген документ да бар. А Жети Суу областынан 45 миң түтүн кетти деген эме бар. А бир түтүндө кеминде 4-5 киши бар да. Ал бир семья дегенди билсет да, 38 миң бул тиги Пишпек Пржевальский уездинен, а жалпы Жети Суу дегенибизде бул Верный уезди деген бар, Лепс уезди деген бар, Жаркент уезди деген бар, ошолор ошондо 45 миң. Көрдүңүзбү? Анан ошону мына Үсөнбаев деген абдан педант окумуштуу болгон. Бул киши абдан архивдин бар каскан киши. Бул кишиге ишенбей коюуга болбойт. Мына ушул кишинин эсеби боюнча ошол Жети Суу облусунан кеткен калктын саны 164 миң деп айтылат. Качып кеткендин. Ошондо кийин кайтып келгени 70 миңдин тегерегинде кайтып келген. Анан ортодо 80-и жана атылып өлгөнү, сайылып өлгөнү, жардан учуп өлгөнү, белде калганы, музда калганы, Кытайда өлгөнү болуп отуруп, ошондо 80 миң кишиден ажырап калдык деп айтсак болот. Анан кийин 1917 жылкы менен 16 жылкы эсептегенде Жети Суу областында кыргыздардын жоготусу 41,2%. 41% убул болду, жок болду. Анын ичинде жана атылып өлгөнү, тиги кулактардын колунан өлгөн, аскердин колунан өлгөн, анан ашуудан өлгөнү болуп отуруп. Эми кыргыздын саны ошо кезде жалпы түндүк түштүк Кыргызстанды бириктиргенде 600 миң менен 800 миңдин ортосунда болгон деп айтылат. А жанагы Жети Сууга караштуу кыргыздардын саны кедете 320 миңден ашыгыраак болгон. 320 миңден. Анан ошол 320 миң кишини эсепке алып атат да, ага плюс 47 миң таласты кошкондо 300 кедете 80 миңге барып калып атпайбы? Түштүк Кыргызстанда 400 миң болсо, тиги 800 миң болот да. А 17-жылкы эсеп менен тиги 630-640 миңдей болуп калат да. Ошондо жоготуу ушундай болду. Бирок жоготуу мына Жети Суу областындагы калкты ойлошубуз керек да. Биз ал жанагы 41 дегенде 800 миң кыргыздын 41 эмес. Мына бул жерде 320 миң кыргыздын 41% чыгымга учурады деген маанилүү. 4-июль бул көтөрүлүштүн башталган күнү деп эсептелет. Себеби бул Ходжентте, эми бул азыркы Тажикстанда Ходжент да. Ходженттин калкы, негизинен тажик калкы ошо биринчилерден болуп, согуштук тыл иштерине, оорuk иштерине аскер жиберүүгө каршы экендерин билдирип, чоң азыркыча айтканда митинг уюштурушкан, чогулуш. Мына ушул окуяны көтөрүштүн башталышы дейт. Анан ошол 4-нөн көп өтпөй эле бир 10-июлдан тартып Фергана аймагына жайылды. Анткени ал Фергананын батышында турат да, Ходжент аймагы. Эми көтөрүлүш да бир айта кете турган нерсе, Түркистан генерал губернаторлугунун аймагында болду. Ал Орто Азия, Борбордук Азия деген ар жагында Хива хандыгы менен Бухара эмираты сакталып турду да. Ал аймак жөнүндө сөз болушу мүмкүн эмес. Бул жерде Түркистан крайыга жөнүндө. А Түркистан крайында Жети Суу облусу, Самарканд облусу, Сырдария облусу, Закаспий облусу деген и Фергана облусу, ушул 5 облус болгон. Ушул 5 чоң аймак. А жерде азыркы Өзбекстандын бир бөлүгү, азыркы Тажикстандын чоң бөлүгү, Кыргызстан тоолук, Казакстандын түштүк бөлүгү кирген. Ушул аймактарды камтыган. Анан ошол аймактарда көтөрүштүн өртү улам жаңы аймактарга таралып отурду дагы. Август айында бүткүл Түркистан крайын кучагына алды деп айтсак болот. Август айынын 7-10 августтар ченде. Анын ичинде жана мен санап өткөн областтар. Бирок көтөрүштү жана мен 2 баскычка бөлбөдүм беле. Фергана аймагында бул биздин Кыргызстандын түштүк райондорунда көтөрүш толкондоолор формасында болгон. Куралдуу
көтөрүш формасында болгон жок. Себеби эмне үчүн? Анткени Фергана аймагында жеринен, Өзбекстанда дагы жеринен отурукташкан элдер жашаган. А отурукташкан элдердин жерин тартып алуу колониалдык бийликке мүмкүн болгон эмес. Колониалдык бийлик жерди тартып алып дыйкандардыга көп бере алмак эмес. Ошондуктан Фергана аймагына же болбосо Өзбекстанга, Тажикстанга бул орус дыйкандары массалык түрдө келе алган эмес. Алар кайда келген? Алар көчмөндөр жашаган аймактарга. Май айында көчмөндөр көчүп кетет жайлоого. Ошондо элеп алган оңой. Ошондуктан көтөрүш айрым аймактарда толкундоолор мүнөзүндө болду дагы, куралдуу көтөрүшкө өсүп чыккан жер бул жана мен айтып аткан, сиз тартып атпайсыз. Бул жерде болду, себеби бул жерде жерди массалык түрдө тартып алышкан. Бүткүл Түркстан крайы боюнча жана айдоо аянттарын 2 миллион десятина жер тартылып алынса, 2 миллион. 1 миллион 900 бирдеме миң теше деп коебуз. Десятина бул где-то 2 миллион где-то 400 миң гектар жер. Айдоо аянттары жалаң, жайыт пайыт жөнүндө сөз жок. Ошонун 1 миллион 200 миң гектары, 1 миллион 300 миң гектары ушул жети судан тартылып алып атпайбы? Дыйканчылыкка өтө ыңгайлуу жерлер. Ошондуктан бул жакта жанагы мен көбүрөөк айтып аткан куралды көтөрүп ушакта болуп калды да. Эң оор жак. Эң оор жери. Анткени бу жакта эл аябай асапка баткан. Жеринен ажыраган жана башка. Кордукту ушакта көргөндө жанагы көчүп келген, мен жана башында айтпадым, 941 кыштак болсо жалпы Түркстан крайында. Ошонун тиги 70% тиги Жетис областында болуп атпайбы? Көчмөндөр жайыт кыйды. Анан кийин муну падыша өкмөтү четинен алып бере берген. Анан кийин аласы келгенсип 900 жылдан кийин массалык түрдө өзүнө өзү эле улук сатыш көчүп келип, жана самовольный переселенец басып алып атпайбы? Ошондуктан биякта жана сени дили өлбөгөн жерде калайын деп анан куралды көтөрүп чыгат. А тиякта жерин тартып алган эмес, аякта налоговый ээси болгон, административдик тиги кызым болгон, жана текеберлик мамиле, каада салтын, маданиятын сыйлабастыр, жана башка кордоо мордолор болгон. Ошондуктан толкунданып атат. Анан аскерге албайбыз деген угасын бузуп, ошону толкундоо болду. Демек, көтөрүш жалпы Түркстандык учагына алган. Бирок анын бир бөлүгүндө толкундоолор түрүндө болсо, бир бөлүгүндө өтө эзүү көчтүүрөөк болгон жеринде тиги куралды көтөрүш түрүндө болду. Анан согушка кайра кайтып келе турган болсо, ооба, сиздин логикаңыз абдан туура болду. Биринчи дүйнөлүк согуш болбосо, көтөрүш балким кийинчерээк болот. Болот беле болбойт беле, ал суроо деп коелу. Биринчи дүйнөлүк согуш болбосо, падыша тактан кулайт беле, кулабайт беле. Биринчи дүйнөлүк согуш болбосо, февраль, октябрь революциясы болот беле, болбойт беле. Биринчи дүйнөлүк согуш болбосо, 4-нчы совет бийлиги орнойт беле, орнобойт беле. Эгерде совет бийлиги орнобосо, Кыргыз улуттук автономиялык облусу болот беле, болбойт беле. 24-жылы Кыргыз Кара-Кыргыз автономия облусу түзүлдү. Ошол учурда тиги Өзбекстан түзүлдү. Ошол учурда Тажикстан, Түркмөнстан бардык борбор Азия элдери улуттук мамлекеттүүлүккө ээ болдук. Ошонун башатында сиз айтып аткан жанагы, сиз эми глобалдуу масштабта карап атпайсызбы? Ошондуктан мен эми түшүнүп ушундай ойдо кошулуп атам да. Биринчи дүйнөлүк согуштун натыйжасында 16-жылы көтөрүштө болду. Биринчи дүйнөлүк согуштун натыйжасында Россия империясы чачырады. Биринчи дүйнөлүк согуштун натыйжасында саясий система, монархиялык система кулады. А дегенде буржуазиялык демократиялык республика, анан советтик социалисттик республика орноду дагы совет бийлигин орноткон большевиктер партиясы 1916-жылкы көтөрүштүн сабактарын эске алды. Бул партиянын 1903-жылкы 2-нчи программасында жазылып турат да. Улуттарга өз тагдырын өзү чечүү укугун берүү деген пункт бар болчу. Ошол пунктту 1916-жылкы көтөрүштү көргөндөн кийин, муну ишке ашырбасак бала болгудай, совет бийлиги да кыйрап калышы мүмкүн деген ой келди болуш керек. Ушундай жыйынтыкка келип 1913-жылкы кабыл алган программаны кийинки программада дагы 18-жылы күчөтүп, анан жанагындай Россиянын эмгекчилеринин укуктарынын декларациясы, чыгыштын мусулман эмгекчилеринин укуктарынын декларациясы деп отуруп, анан 22-жылы жанагы Борно облусу уруксат берип кайра айнып кетишип, анан кайра 24-жылы башталбады. 24-жылы Кара-Кыргыз автономия облусу, 26-жылы автономдуу республика, 36-жылы союз. Ушунун бардыгында чындыгында биринчи дүйнөлүк согуштун биз аны согушта эле тескери мүнөздөп келгенбиз да. Бул үчтүктөр союзу менен Антанта союзунун ортосунда кыргын сүргүн деп.
ошол кыргыз сүргүндүн натыйжасында бир прогрессивдүү дагы натыйжа чыга калат экен да. Ошонун пайдасы колониалдык элдерге тийди. Колониалдык чынжырдан кутулуунун бир мүмкүнчүлүгүнө биринчи дүйнөлүк согуштагы Россиянын жеңилишинин натыйжасында эшик ачылды, мүмкүнчүлүк ачылды. Анан Совет бийлигине рахмат. Ошол тагдырды, 16-жылкы тагдырды кайгылуу окуяларды эске алып, анан автономияны бергенине рахмат. Ошондо 36-жылдан тартып 91-ге чейин биз экономикалык жактан, маданий жактан, кадр даярдоо жагынан көп мүмкүнчүлүктөр болуп, 91-жылы жеңилирээк анык эгемендүүлүккө, мамлекеттүүлүккө өтүп кеттик. Ошонун баа баркын билишибиз керек. Мына мамлекеттүүлүк үчүн жана 41% кырылып калбадыбы? Жана орустун документинде деле жазып турбайбы? Булар хандык түзөбүз деп аракет кылышты деп. Хандык деген мамлекет, өзүнчө мамлекет түзөлөдү. Ошонун тиги натыйжасы мына бүгүнкү күн. Ошондой ал ага чейин далайган төгүлдү да. Же болбосо 20-жылдардагы, 30-жылдардагы биздин репрессияга кеткен тиги алгачкы мамлекеттик саясий кызматкерлерибиз да ушу мамлекеттүүлүк үчүн күрөшүп отуруп адүйнөгө аттанып кетишти. Ошолордун баа баркын билишибиз керек. Ошол көп кылымдар бою, жүздөгөн жылдар бою биздин ата бабаларыбыздын төккөн кандарынын натыйжасы бүгүнкү биздин жеткен жеңишибиз, эгемендүүлүгүбүз, мамлекеттүүлүгүбүз. Анан 91-жылы мындай бир тынчтык жолу менен колубузга тийсе эле, как будто ошол биздин сөзсүз бизге тие турган нерсе экен деп ойлоп, баа баркын билбей кетип атабыз. Баа баркын мамлекеттүүлүк бул элдин бакты таалайы, элдин келечеги. Мамлекети жок элдин келечеги кесилген, гендери кесилген. Ал каалагандай өсүп өнүгө албайт. Мамлекети бар эл каалагандай ички тышкы саясатын жүргүзөт. Каалагандай экономикасын, маданиятын өнүктүрөт. Каалагандай адам укуктарын, демократиялык укуктарды жайылта алат. 70-жылкы кийинки Совет бийлигинде жамандабайбыз, бирок ошондо деле биз чектелген автономияда жашап келбедик. Ар жагын айтпай эле коелу. Ошондуктан биз өзүбүздү мындай бабаларыбызды унутпай, 16-жылкы кайгылуу окуянын сабактарын унутпай, ушул жеткен бакты таалайыбызды колубуздан чыгарбаганга аракет. Эл улуу менен тең болуп, жанагы дүйнө жүзүндөгү өнүккөн өлкөлөр биз менен бекеринен эсептешип аткан жок да. Мисалы үчүн Кытай 1,5 миллиард калкы бар, Индия, же болбосо Япония, же болбосо Европа өлкөлөрү, Германия, сиз жүргөн Англия, же болбосо Америка, булар бардыгы Кыргызстан кенедей картадан атластан караса бармак баспаган кенедей өлкө, бирок орду 6 миллионго жетпеген калкыбыз, тарых ордубуз болуп атпайбы. Биз көчмөндөрдүн духу болот окшойт, жанагы жеринен демократия, жеринен эркиндикти, эгемендикти, менчиликти, кеңпейилдикти сүйгөн эл болот окшойбуз да. Биз натурабыз да, табиятыбыз да бар окшойт. Ошону дагы европалыктар жана демократиялык жолго түшкөн цивилизация өлкөлөр бизди баалабашын, бизге кол берип, кол сунуп атышат окшойт. Анча-мынча кемчилик кетирсек да кечирип, көздү жумуп коем, бул кыргыздар жакшы эл жалпы жабынан деп.